Ава. Qanday yaxshi o'tishdi ishga yirik bo'lmasmi mana ko'pim dinlemezdim attan Ава qanday yaxshi bo'lsa yaxshi. Tuğanım qanday yaxshi. Qanday yaxshi. Salmatlar qanday yaxshi. Salmatlar qanday. Qana yuringizlar. Voy etat bo'ga deb sevgilar. Qana. Bismillahirrohmanirrohim. Ava kelingizlar. birga tartavizmi? Ha, birga. Ava, chaqu qana. Ha. Ana. Ha. Tart, tart. Ha, mana. Ne bu? Kana. Ava kelingizler. Kana sakallar çakır. Kana. Doktorboyev Жеңишбек Шермаматович жана Ош шаардык кеңешинин төрагасы Байетов Болотбек Таламинович баштаган жаамат менен жатат. Ozdun egesi biregem suyup bak bergen Engezerde yereşimdin antaşkan kan dosu Kadimki Kırgız eli tututkan Muhammed Kırgız atıkkan Aytulu Tagaybi'din çeveresi Karaçoranın neveresi Er bağıştın er ulu Kökümbi batır Kalmaktı cengip jortuldan kayttı Karşı durup oylottun oyronun çıkarıda Dilegimiz, maksatımız bir bolup bir cengden kol, bir cakadan bas çıkardı. Su saptıram, bir urtam, su ver balam. Oşo menen akıretke jolalam. Бүгін мен мына өтіп отқан іс-шараға шын ықыласымдан құттық айтам. Қырғыз жергесінде, Қырғыз мамлекетінде болып көрбөгөндөй чынында өсүштөр болуп атат. Шунун барын жасап аткан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, генералыбыз, тууганыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзүп аткан жакшы саясаты, жүргүзүп аткан жакшы багыты, саясий багыты абдан туура кетип баратат деп ойлойм мен. Ал эми Ош шаарын өзүнчө айта турган болсок, Жеңишбек Шермаматович, күндө келсем күндө эле жаңылык бул жерде. Күндө эле той, күндө эле ушундай бир өзгөрүштөр. Кыргыз жергесинде ушундай жаңылыктар көп болсун. Кудай кут кылсын. Элиңиз менен аман-эсен болуңуз. Дайым ушундай өсүштөр болуп турсун. Кызматыңыз жалпы өзүңүздүн элиңизге арналсын. Мен Кыргызстан жөнүндө да билейм. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, кунакей агайыбыз бүгүнкү көчөбүздүн аты кимдин атына коюлду? Кыскача таржымалын айтып берди. Урматтуу бир туугандарым, элибиздин тарыхы болбосо ал эл эмес. Биз канчалык тарыхыбызды билип, урматтап, ата-бабаларыбыз ким болгон? Ошону жакшы билип жүрсөк, биздин кийинки муундарга, биздин өзүбүздүн уккан
нерселерди, баяндардын бардыгын бизден кийинки муунга жеткириш керек. Урматтуу Ордолуу Ош шаарынын тургундары. Мынакей мен ушул Көкүмбү көчөсүн ушу былтыр 23 январда Ош шаарына мэр болуп кызматка келдим. Ошол биринчи күндөрүнөн баштап эле Көкүмбү көчөнү тиги Ак Тилектин круговойунан авто унаа базарга чейин бир нече рет басып, көрүп, көчөнүн акыбалын көрүп, ушунчалык жүрөгүм ыйлап, ушунчалык маанайым түштү. Эмне үчүн бул жолу мындай каралбай калган деп. Бирок жалгыз гана ушул көчө эмес, шаардын ичинде көп көчөлөр ушундай акыбалда болуп калган. Кудай кааласа, мынакей урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин, урматтуу генералыбыз Камчы Кылышбаевдин эмилгеси менен мынакей эбегейсиз бүгүн ушул жолдорго акча бөлүндү. Ошол акчанын эсебинен мына Көкүмбү көчөнү толук капиталдык ремонтун өткөрдүк. Баарыбызга ушул эстелигибиз Көкүмбү атабыздын ароктары колдоп ишибиз алдына жүрүшсүн, мамлекетибиз келечекте өнүп өскөн эң алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун. Чоң рахмат. Байрамыңдар менен. Шематович, сизде биз шаардыктарыбыз уже международный уровеньге чыгып кеттиңиз десек болот. Бүгүн Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Романович Мирзиёев атайын өзүнүн жарлыгы менен Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шематовичке эки элдин ортосундагы достук үчүн достук ордени менен сыйлоодо. Ол бир эле бул эмес, Казакстан Республикасынын президенти Жомарт Токаев дагы жакында эле ушундай достук ордени менен сыйлаган. Бул деген сый бир эле сиздин сыйыңыз эмес, бул шаардыктардын, элибиздин, бардыгыбыздын бирге сыйыбыз десек болот. Биз элдин өкүлүбүз, элдин сөзүнө, элдин оюн биз айтып жүрөбүз, ошону сизге дагы айтып жүрөбүз. Эми башкача айтканда сизге ыраазычылык билдире экенбиз. Элдин атынан, шаардыктардын атынан эми биз сизге бир ардак грамота менен сыйлап коюп уруксат этиңиз. Ош шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу, көрктөндүрүү, жакшыртандыруу багытындагы алгылыктуу иш-аракеттери менен шаарды артыртуу үчүн Ош шаарынын мэри Тоторбаев Жеңишбек Шерематович Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат.